Ардактуу угармандар, саламатсыздарбы? Назарыңызда Күн башат программасы, микрофондо мен Айтурган Сатиева. Республиканын юстиция министрлиги дагы бир кезектеги реформасын баштады. Бүгүн биз ушунун алкагында кененирээк сүйлөшөбүз. Тактап айтканда, жарандык иштер боюнча сотту өкүлчүлүк институтун реформалоонун алдында турушат. Бул демилге эмнени түшүндүрөт, эмнени алып келет, реформанын алкагында кандай иштер жүрөт? Биз алдыда юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковдон жооп угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Реформанын артынан реформа, улам бир тармакка мындай бир иретке келтирип келатасыздар да. Анан дагы бир жаңы маалыматка ээ болдук. Ушул жогоруда айтып өткөндөй, соттогу өкүлчүлүк институту депчи. Алгач ушудан баштап түшүндүрүп берсеңиз, соттогу өкүлчүлүк институту булар кимдер? Анан кандай реформа жүрөт? Туура, өзү укуктук мамлекеттин негизги принциптери адамдардын жарандардын укуктарын коргоо, сот адилеттүүлүгүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Ошол эле учурда сот адилеттүүлүгүнө жетүү бул арыз берип катышуу эмес, ошонун сапатын, мазмунун, маңыздуу аракеттеги мыйзамдар менен толук кандуу корголушун камсыз кылуу. Бул мамлекеттин милдети. Бул тармак юстиция министрлиги биз бүгүн эле жарыяладык. Бүгүн сиздер чакырып калып айтайлы деп атабыз. Анткени сөзсүз түрдө буну коомчулук менен, юристтер, эксперттер менен дагы талкуу болуп, мыйзам долбоорлор иштейт. Буга эмне үчүн келип атабыз? Дүйнөлүк практикада адвокаттардын сотко катышуу укугу каралган. Ар өлкөдө ар түрдүү, бирок биздин өлкөдө адвокаттар кылмыш иши боюнча гана адвокаттык лицензия талап кылынат. Калган жарандык иштер, административдик, башка үй бүлөлүк, эмгек иштериде эч кандай талап коюлбайт. Соттогу өкүлчүлүккө 18 жашка толгон, аракетке жөндөмдүү, ишеним кат негизинде ар бир жаран катыша алат бүгүнкү күндө. Ушун менен процессте келе атабыз. Дүйнөлүк практикада эле ошол эле кошуна Казакстанда атайын талаптар менен дүйнөнүн батыш өлкөлөрүндө айрыкча жалаң гана адвокаттарды гана киргизет. Себеби кылмыш жаза ишиндей эле жарандык иштерде, эмгек, үй бүлөлүк, башка иштерде дагы ошондой эле процесстер жүрүп, ошондой эле адамдардын укуктары, мүлктүк эместик укуктар корголушу камсыз кылыныш керек болот. Бүгүнкү замандын талабы ошол. Биз ошого келдик тургандай. Анткени мен мындай жөнөкөй тил менен баштап түшүндүрө баштайын элдерге. 18 жашка толгон адам эле, кез келген адам эле барып ошол биринчи инстанциядагы райондук, шаардык, областтык же республикалык, шаардык же жогорку сотко чейин келип, ошол жерде отурган сот менен тең тайлаша, прокурор катышкан учурлар болсо, прокурорлор менен же тараптардын менен тең тайлашуу укугун коргой алып атабы бүгүнкү күндө? Ошол максатына жетип атабы? Анткени ушунчалык мыйзамдардын жаңылануусу, замандын талабына өнүгүүсү жана алардын алган билими ошого жооп берип атабы? Эң негизгиси баягы ошол бизде мындай практикующий юрист деп айтып коебуз го, практика кылуучу юрист болгондордун билими жада калса ошого жооп береби? Бүгүнкү күндө жогорку билим эмес, орто билимиң барын жогуңда карабай, ушул мына биздин жарандык процессуалдык кодекс боюнча 59-берен 60-та жол берилип келет. Эми бул учурда эмнелерге биз күбө болуп атабыз? Биринчиден тийиштүү билимдин жоктугунан, тийиштүү процедураларды билбегендиктен, жада калса сотко кайрылуунун, анын мөөнөттөрүн жакшы түшүнбөгөн адамдар. Айрыкча баягы кээ бирлери укук коргоочумун деп жарыялап жиберип атпайбы өздөрүн? Же бир билими жок, жага укук коргоочу же эксперт деген макамды ким берген? Андайлар деле жок. Анан катышат, процедураларды билбейт, тийиштүү далилдерди келтирбейт. Мурда ошол маалда болгон иштерди, маалындагы мыйзам актылардын күчү боюнча кандай кабыл алынгандыгынан кабары жок. Төл эле бир үлгү арыз жазып алып келип, жыйынтыгында эмне болуп атат?
утулуп калышат. Утулган мына юстиция министрлиги укуктук аткаруу бийлигинин укуктук мамлекеттик органы болгондуктан билесиз өзүңүз биз агартуу иштерин, укуктук коргоо, квалификациялык жардам берүү жүрүп күбө болосуң, соттон утулдун башка чечимдерин карасаң, тийиштүү убагында шилтеме статьяларды негиз келтирген эмес. Кандайдыр бир документтерди келген эмес, же мөөнөттөрүн эске алган эмес. Жыйынтыгында эми жанагы утулуп эми кээ бирлери өзүнүн ыктыярдуу түрдө акча каражат албай иш алып барышып мүмкүн. Кээ бирлери практикалоочу юрист катары өздөрүн адвокат катары тааныштырып дагы юридикалык контора ачып, мына акы алуучу кызматта көрсөтүп келе жатышат. Утулуп калган учурда ошол жаран биринчи кезекте өзүнө суроо бериш керек да. Мен эмнелерди туура эмес кылдым, кандай алешендиктерге жол бердим, эмнелерге көңүл бурбадым деп. Жана жарандын алдында дагы жоопкерчилигинен кээ бир учурларда сезиш керек. Кээ бир сезбегендер мына адилетсиз бул система карабады деп кайра жанагы өзүнүн кемчилигин башка бирлөргө таңуулап, мындайдыр бир чыңалууларды эл ошол жерде кылбай коомчулукка алып чыгып чыгарууда. Демек бунун баардыгы анын кесипкөй эместигинде болуп атат. Биз баштап аткан реформа ушуну жөнгө салып болуп атат. Кандай тартипте салабыз? Азыр бул маселени коомчулук өлдүргөнчү. Бул жерде эч бир татаал нерсе кирбейт. Кандайдыр бир стандарттар бекитилет. Өзүнчө мыйзам долбоорун жазабыз, сот өкүлчүлүгүндөгү маселелер жөнүндө деп. Жогорку билимин талап кылынары кылбай, же кайсы дипломдор менен болору, же ана биз дагы республикалык деңгээлде тегерек столдорду, аналитикалык отурумдарды өткөзүп буга да келебиз. Азыр мыйзам долбоору мына бүгүн эле башталды жазылып. Ал өзүңүз билесиз, мыйзам бир топ убакытта өтүп жазылат. Ал оңой нерсе эмес да. Эл аралык тажрыйба. Биз мыйзам жазганда айрыкча өзүбүздүн кыргыз мамлекеттин, өзүбүздүн менталитетти, өзүбүздүн бул жердеги жагдайды эске алуу менен кандай иштеп кетет деп ошого ылайыктап жазып кетишибиз керек да. Антпесе реформа деген бул окшошпой калат да. Ошого булга келебиз, бирок мен үстүрттөн биздин көрүүбүздү айтсак, биздин мындай болжолдуу көрүүбүздү өзүнчө мыйзам болот. Бул юрист консультанттардын, сот өкүлчүлүктөрүнүн республикалык деңгээлде уюму болот, милдеттүү мүчөлүктүр да. Атайын реестри болот. Жана алар сертификация алуу боюнча окуудан өтөт. Бул окуу адвокаттардын окуу борборунан окуйбу, же юстиция министрлиги менен дагы биз өнөктөштөр менен өзүбүзчө уюштурабызбы, же алардын астында болобу, же жогорку соттун алдында да окуу борбору бар, балким алар менен сүйлөшүп өтөбү. Бир ушул кыска курстарды өткөзүп, аларды даярлаш керек. Ошол арыз берүү, мөөнөттөр, эмнелерге көңүл буруу керек, кандай адам, бунун баардыгы жарандардын, адамдардын ошол укугу, жер укук болобу, башка укук болобу, ошо толук кандуу корголушун камсыз кылууга багытталат. Өздөрүнүн дисциплинардык комиссиясы болот атайын. Кээ бирлер жанагындай болсо, бирок ал жерде мамлекеттик органдын катышы эмес, алар өздөрү чара көрүүнү, өздөрү стандарттарын алып келүү, жана ошол эле учурда уюм ошо кесиптик стандарттарын жогорулатуу боюнча натыйжалуулукка жетүү, жоопкерчиликти жогорулатуу жана башка мындай милдеттерди камтып кетишет ошол жерде. Ошол эле учурда жарандык процессуалдык кодекске дагы өзгөртүүлөр киргизилет. Бүгүнкү күндө азыр могул жерде соттук өкүлчүлүк деген турган жерге ошол сот өкүлчүлүктөрүнүн реестрине кирген адам же адвокат катыша алат деп киргизебиз. Атайын реестр түзүлөбү же бар? Атайын реестр эми түзүлөт. Ошол мыйзам менен реестр бекитилет. Ошол жерге азыр бүгүнкү күндө практика кылып жүргөн адамдардын баарын арыздын негизде киргизүү жүргүзүлөт. Жана атайын аларды окуу процесстери багыты менен жүрөт.
үй бүлөлүк маселелер, жер маселелери, социалдык маселелер болот, жана административдик маселелер боюнча, миграция, документтештирүү, ушул маселелер боюнча окууларды жүргүзүп, бул тескерисинче укуктук агартуу, калктын сабатсыздыгын жогорулатуу, сот реформасын ишке ашыруудагы болгон маанилүү кадамдар жана ошол эле учурда эң негизи биздин ошол кайрылып аткан кылмыш ишинен башка иштердеги жарандарыбыздын бир ушул ачык айкындык жоопкерчилик жана кесипкөйлүк менен мамиле кылууну камсыздоо болуп жатат. Эми эгер дасыккан, даярдыктан өткөн, бир кыска курстардан өткөн, соттук процесстер жүрүштү, эмнеге көңүл бурушту, кандай суроолорду берүү, кандай нерселерди, кандай жооп берүүнү үйрөнгөн адам сотко катышса, ошол сот процессин жүргүзүп аткан сот дагы, башка катышуучулар дагы ошол жанагы мындай стандарттардын, юридикалык процедуралардын сакталышын камсыз кылуу, жогорулатуу болот. Ал эми жөн эле кесиби башка, мисалы кесиби сатуучу дейли, же кесиби айдоочу, ишеним кат болуп туруп бирөөнүн 2009-жылы берилген айыл өкмөт боюнча жеримди соттошуп берсе, ал ошого даярбы? Даяр эмес да. А бүгүнкү күндө ошондойлор пайда болуп атпайбы? Көп эл менен жолугушууларды, арыздарды караады. Ошол өкүлчүлүк болгон адамдарды карап туруп билимин сурап көрсөң, көпчүлүгү даже ал тигил юридикалык билими жок. Же сырттан окуган, же такыр эле башка тармактын адиси, физика, химияны же бир башка тармактын адиси болуп чыгат дагы. Анан сурооду могул жерде моундай мыйзам бар болчу. Мисалы 2005-2000 жыл болсо кийин ал бул мыйзам менен мындай өзгөргөн, мындай болгон, ошого көңүл буруш керек болчу деп биз мындай бир негиздеме корутундулап бир жоопторду берип тастыктоо жүргүзсөк, алардын кабары жок болгон болот. Вот ушунун баардыгын бул мезгил келди, мезгилдин талабы. Буга менимче коомчулук деле ушуну күтүүдө, анткени адамдын укуктук тагдырын чечүүчү процесстерде бул биз адис эмес адамды киргизип коюу дагы бул ошол эле жарандарыбыздын укуктарын тобокелге салгандыкка келип калат да. Ооба. Туура, стандарттар белгиленет деп атпайсызбы? Ошондо жана жогоруда өзүңүз айтып кеткендей, бул менен алектенип жүргөн, кантип сүйлөш керек, мыйзамдарды, мисалы, жөнөкөй эле айтканда арызды кантип жазыш керек, кантип кайрылыш керек, кантип жооп бериш керек деп билген, азыркы учурда тажрыйбасы бар адистер менен жанагындай бир жолку иште өкүл болуп калышы мүмкүн, мисалы, бир эле айталы арыз ээси сотко келе турган адам ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү, же бир карагартаң адам болсо, анын жакындарынын бирөөсү эле өкүл болуп катышып аткан болсо, же ушундай учурда окутуулар, буларды билим берүү стандарттары баарына мындай текшеле бирдей болобу, же бир баскыч менен бөлүп окутасыздарбы? Кандай деңгээл болот? Алгач башталганда баардыгына бирдей эле негиздерин, кайрылууларын, укуктарды коргоо, ошол процесстеги принциптерди, тең укуктуулук принциптери, ошол процесстеги жүйөлөрдү келтирүү, сотко далил болчу материалдарды берүү, кандай кылууларды бир бул кыска эле курстар болот. Ашып барса бир жумалык же 2-3 күндүк да. Ошолорду окутуп менен аларды киргизүүгө болот. Бул айттым го, дүйнөлүк практикада Европа өлкөлөрүндө, Америкаларда бул адвокаттар катышуусун камсыз кылат. А бизде адвокаттар жалпы лицензия алып кылмышка катышса, аларда кээ бир ошол эл аралык тажрыйбада өлкөлөрдө атайын өзүнүн үй бүлө укугу боюнча өзүнчө сертификация алган, лицензия алган, жер укугу боюнча өзүнчө жиберилет. А бизде дагы ошол нерсеге келишибиз керек. Ал эми жаңы буга чейин ошондой практиканы жүргүзүп иштеп келген жарандар балким аябай билими жогорудур. Ошондойлор да бар да.
адвокат эмес, бирок үй бүлөлүк иштер боюнча иштеп жүргөндөр. Аларды биз ошо мыйзам жазууда биз алар менен жолугабыз. Балким аларды кандайдыр бир стандарттык тестти берүү менен эле анын билимин текшерип көрүп эле аны автоматтык киргизүү ишке ашырылат. Билгендер. Ал эми ошол кандайдыр бир сыноо методикасы, бул минималдуу бир жарым саат, 1 саатта бүтө турган процесс менен алып келебиз. Себеби автоматтык түрдө киргиз. Ал жооп бере албай калса, алар окууга барышы мүмкүн. Адан кийин кириши ыктымал. Бул кандай десем, кандай эрежелери камтылаары азырынча белгисиз да, канчалык бир деңгээлде чектөө болуп калбайбы, мисалы ошол эле адвокаттардын ишмердүүлүгү. Бүгүнкү күндө адвокаттардын ишмердүүлүгүнө чектөө да атаандаштыкта туудурбайт. Анткени адвокаттык иш бизде кылмыш жаза иштери боюнча гана берилет. Кылмыш жаза иштери боюнча. Кылмыш жаза иштерине караганда жарандык, административдик, үй бүлөлүк, жалпы жарандыкка кирип кетет. Жана административдик органдар менен же башка негизи жалпы жарандык иштердин деле саны көп да. Аларга. Анан бул жерде же сот реестрине кирген жак, же адвокат деп кой. Себеби адвокаттын бул иштерге да бүгүнкү күндө көп лицензия алган адвокаттар, бирок иш жүзүндө 80-90% кылмыш иштери эмес, жер укуктук маселелери боюнча, үй бүлөлүк укуктук маселелери боюнча адис болуп катышып жүргөндөр көп. Алар лицензия алган, даярдыктан өткөн жактар да. Ошондуктан алардын автоматтык түрдө укугу болот бияка кирип катышууга. Алар ишин жүргүзө берет, адвокаттарга чектөө жок. Эми бул укуктук жардам көрсөтүү дагы бул кандайдыр бир мындайча айтканда сиз жанагы атаандаштык дегенде эмес, бул элдердин өзүнүн тандоосу да. Бүгүнкү күндө адвокат көп, ал каалаган адвокат менен аны менен сүйлөшүп көрүп, иштин маңызы боюнча канчалык билими барын, анын кесипкөйлүгүн, адистүүлүгүн, адамгерчилигин жана эң маанилүү кызмат акысын чечишип, анан тандоого барат да. Ооба. Бул жерде деле ушундай жагдайлар болот. Адамдар тандап көрөт да. Ошол сотко катышып аткан жарандардын ыктыяры десеңиз. Ыктыяры. Сот өкүлдөрүнүн коллегияларынын бирикмесин түзүү деп жүрөт да документте. Алардын коллегиясынын бирикмелерин түзүүнүн максаты эмне? Бул алардын өзүнүн иш алып барышына мындай бир көмөкчү болобу, же тескерисинче көзөмөлдөө үчүн көмөкчү болобу? Жок, алар республикалык ассоциациясы түзүлөт. Көз карандысыз, эч бир мамлекеттик органдан көз карандысыз. Алар мүчөлүккө киргизет. Алар стандарттарды иштеп чыгуу, алар ошол окутууларды уюштуруу. Эми алгачкы кадамдарда Юстиция министрлиги көмөктөшөт. Анткени буга чейинки реформаларда деле Юстиция министрлиги жүргүзүп келди, ошондо башка тармакта жүргүзүүгө салым кошуп, алардын өзүнүн стандарттары боюнча дисциплинардык комиссиясы түзүлөт. Жана областтарда өкүлчүлүктөр түзүлөт. Алардын ишин координациялоо. Эми бул башкаруу эмес, мындайча айтканда өз алдынча өздөрүнүн стандарттарын сактоого умтулган бир уюм болот да. Аларды кызыкчылыгын коргогон, алар реестрге киргизүү чыгаруу иштерине активдүү катышкан. Реестрге катталган, кирген учурда ошол сот өкүлү болуп иш алып барып жүргөн адам кандай учурда чыгып калышы мүмкүн? Эми бул мыйзамда толук жана алардын жоболорунда жазылат, бирок биздин анализ, биздин баамдоо, болжолдоо боюнча ал өкүлчүлүк катышып жүрүп, эми ачыгын айтканда буга чейин адвокаттарга деле бир топ арыздар түшүп жүрбөдүбү? Ооба. Азыр биз мына өткөн жылы келип мыйзам боюнча айттык. Азыр этика комиссиясы иштеп дээрлик мына
жума сайын адвокаттарга чаралар көрүлүп, көпчүлүгү ашыкча алган акчаларын кайтарып жүрөт. Мындай көйгөй айтырган айып. Бул жарандык иштерде да бар да. ооба. Жарандык иштерде да бар. Толтура. Ооба. Себеби диплом юрист болгон эмес, бирок юрист адвокат болгончо юридикалык билими жок. Тийиштүү кесиптик стандарттарга эгедир болбогондуктан юрист эмес, бирок ушул жарандык иштерге өзүнүн өкүл катары катыштырып, көпчүлүк жарандар ошолордун баарын адвокат деп ойлой беришет. Ооба. Бизде баягы лицензиясын деле сурабайт, адвокатмын десе деп ишене берет. Адвокат десе ошол көп арыздар түшөт бизге. Биз аларды карап көрөлсек, алар реестрде жок, адвокат эмес. Анан биз аларга айтабыз, бул адвокат эмес. Баланча мени адвокатмын деп таанышкан болчу, анан менин ишимди алып жүргөн, анан визиткасында адвокат деп жазылып турган болчу. Визиткасында юрист деп жазылып турат. Ушундайлар бар да, шылуундар бар да. Ооба. Анан карапайым жөнөкөй эл реестрге кирип текшерүү дегендер кээ бирлер эми бир маселеси чыгып атса, алар да түшүнүш керек да, аны издеп отурмакмын. Анан ал өзүнүн визиткасын күбөлүгүн жасап алып көрсөтүп атса, Ооба. юристмин деп, же ооз-эки сүйлөшүүдө адвокатмын деп коет. Анда ишенип ошолорго барып, анан аларга эч ким чара көрө албайт. Бул жарандык тартипте ишеним каттын негизинде качкан экенсиңер деп биз жооп беребиз. Анан ошол учурда кайра жарандар келет. Силер шуну бир нерсе кылышыңар керек да, бул деген Алдап кетти. Алдап кетти да мени деп. Ооба. Туурабы? Алдап кетти дейин десең, өз ишеним кат берип аткан. Өз ишеним кат берген. Анан алдамчылык болсо анда милицияга кайрылыңыздар дейбиз, же жарандык тартипте болсо сотко кайрылып ошол десе, ал өзү катышайын деп учурса, мисалы багбан киши дейли. Ал даракты кандай эгишти, өстүрүштү, сугарышты билет. Бирок ошол багбанчылык кылып баг өскөн жердин маселеси чыкса, ал киши билбейт да. Ооба. Туурабы? Ооба. Мурда убактылуу берилгенби, же узак мөөнөткө берилгенби, кандай? Анан талаш тартыш болсо, ал багбан киши билбейт да. Ал багбан өстүрүштү, жүзүм өстүрүштү, сугарышты, кесишти, көчөт отургушту билет, бирок тигини билбейт. Өзү катышайын десе, аны баары бир кыйынчылык туудурмак, Ооба. катыша алмак. Анан ал бирөө кайрылышка туура келет да, издейт. Анан ошондой учурлар келип атат. Демек, бул жерде юстиция министрлиги аларды бир жазалап, тартипке салып деген ой жок бул жерде. Биз тескерисинче юстиция министрлиги ушул маселе коомдо бышып жетилип келди. Ушуну эми тартипке салайлы деп, жаңы кадам, жаңы чакыруу, жаңы багытка баратабыз да. Бул нерсени уже мындайча айтканда чече турган маал келди. Мошенниктер да ошолордун ичинен пайда болот. Анан ошодо бирок кандай болот? Өз алдынча уюм болуп, өздөрү карап. Мисалы жана эле мисалды улантсам, багбанды ал неме болуп, кандайдыр бир алардын суммасы да белгиленген эмес да. Ооба. Каалаган сумманы коет. Алардын келишим болушу болбошу дагы мыйзамда жок. Билесиз да. Аларга ишеним кат болсо болду нотариустан. Ишеним катты кандай максатта алган? Жада калса мындай иштер бар. Сот, өкүлчүлүк жана башка документтерге кол коюу деп алып, башка иштерди жасап, анын маселесин көбөйтүп, аны бир кандайдыр бир кесепеттерге алып келген шылуундар дагы бар. Эми биздин жумушка байланыштуу аларды көрүп жүрүп, мына ошону анализдеп, ойлонуп, талдап, ушуга келүү бул учурдун талабы болуп атат да. Демек, аларды өз алдынча уюм болот. Дисциплинардык комиссиясы болот, өздөрү шайлаган. Алар карайт. Анан мыйзамда алардын жоопкерчиликтери, милдеттери жазылат. Ошолор бузулдубу? Келишимде кандай кылды? Неге барды? Болсо дисциплинардык чара көрүнсө көрүлөт. Анан жанагындай алдамчылык, өзгөчө чоң суммада акчага ээ болуу, же ишенип берилген ишеним каттын негизинде ал берген адамга кыянаттык менен мүлктүк же мүлктүк эместик укуктарынан аша чаап пайдаланып зыян келтирди, андай учурда укук коргоо органдарына жиберип, ага чаралар көрүлөт да. Азыркы адвокаттар коллегиясынан мындай Өзүнчө. айырмасы эмне болот, өзгөчөлүгү?
Бул жерде өзгөчөлүгү болот. Ошол эле адвокаттар бияка да мүчө болот да ошондо. Жок, бул жерде ал адвокаттар бул жака мүчө болбойт. Бирок адвокаттарды дагы бияка кошуу менен жана адвокат деп кетүү менен адвокаттардын адвокатура өздөрүнүн уюмунда эле калат. Бирок биз азыр ушул жерде мына сиз дагы мына көрдүңүзбү, баягы аңгемелешип отурганда маселелер чыгат. Ошон үчүн тегерек столдорду өткөзгөндө, демек бул учурда дагы бир эрежелерди киргизип кетебиз. Бул кандай болушу мүмкүн? Мисалы, Так аныкташ керек адвокат экен. автоматтык түрдө реестрге кирип катышуу укугуна ээлер болот. Бирок ошол эле учурда адвокат дагы берки сот өкүлчүлүгүндөгү жалпы эрежелерди бузса, ал жазага тартылат. Бирок адвокатуранын этика комиссиясы менен де бир ушундай жоболорду камтып кетүү муктаждыгы жаралат да. Анткени бул жакта дагы баягы мындай бир стандарттарды киргизүүдө белгиленет да стандарттар. Анан этика маселеси да каралат экен да, ошого бири кайталап калбайбы деп ойлодум. Жок, берки сот өкүлчүлүктөрүнүн ассоциациясы өздөрүнүн адвокат эместери боюнча иш алып барышат. Балким дагы биз эксперттер менен талдап анализдейбиз. Бул акыркы ой пикир эмес. Адвокаттардын өздөрү чара көрүүсү керек. Себеби бүгүнкү күндө мына арыздарды кароодо, аларды анализдеп, биз маалыматтарды жүргүзүүдө бизде адвокаттар кылмыш ишине гана укук берилгени менен бир көпчүлүк арыздар, көпчүлүк жапа чеккендер бул жарандык иштер боюнча дагы. Жарандык иштер боюнча дагы. Мына бизде токтотулган адвокаттар же чара алгандар көпчүлүгү кылмыш иш эмес, жерге байланышкан иштер боюнча, мурас укуктары боюнча, үй бүлөлүк укуктар боюнча кандайдыр бир адвокаттын этикасын, стандарттарын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандар ал жоопкерчиликке алынып атат. Себеби ал ошол ишке барып жалпы стандарттарды бузуп атат. Ошондуктан адвокаттын статусун эске алуу менен аны адвокаттар чара көрөт, бирок адвокат эместерди берки өздөрү чара көрүү жагы каралыш керек. Буну менен Кудай буйрса эми алдыда жумуштар турат, коомчулук менен, мамлекеттик органдар менен, жогорку кеңеш менен иштөө. Ошол эле учурда биз азыр ар жерде өз алдынча иш алып барып, ар ким өзүнчө жүргөн топторду же жеке жактарды бириктирип башын, алардын ой пикирлерин угуп, алардын сунуштарын алып мыйзамга камтуу менен муну жылдырып барып алып келебиз да. Ошондо дагы жанагы механизмдерди ишке ашыруу жагы каралат. Балким бул Кудай буйруп өтүп дагы бул 1 жылдык жумуш турат алдыда. Анан биз анализди жүргүзөбүз. Жарандык иштер боюнча мурда кандай чечимдер болсо, эми bundan кийин сот өкүлчүлүк атайын сертификат алгандар өткөндөн кийин кандай өзгөрүүлөргө келди? Жемишин бердиби, жокпу? Бири-бири менен кесиптин жогорулатуу, стандарттар кандай деңгээлге жетти? Ушул нерселерге көңүл бурушубуз керек. Көпчүлүк учурда кесипкөй эмес болуп сотко барып, эми соттук процесс бул эми философиялык тегерек стол эмес да. Туурабы? Же бир оратордук тегерек стол эмес да, ал жерге барып бүт нерсени айтып сүйлөгүдөй. Же бир эфир эмес да ал жер. Ал жер жалаң гана юридикалык механизмдер, жүйө, негиз, далилдерди келтирүү, бул укуктук реалдуу процесстер. Ошого биз мындай фундаменталдык, пайдубалдык негиздерди окутуп, өткөзүп, даяр кылып киргизүү керек болот. Анан ошондо жанагы көрүнүшкө жетиш үчүн. Бул жерде эми баягы иш азыр башталып атат, бирок кийинчерээк жогорку окуу жайлардагы окуу программаларына дагы бир жаңычылдыктарды киргизиш керек болот го, ошол эле мисалы жактоочуларды даярдап атканда. Ооба, эң туура айттыңыз. Азыр жогорку окуу жайлардын программаларында ошол укуктук факультеттерде адвокатура, нотариат,
башка процессуалдык укуктар боюнча иштерди жүргүзүп атышат да окутат. Демек сөзсүз бул мыйзам кабыл алынып расмий күчүнө кирип иштеп баштагандан кийин алар дагы булар боюнча окутуу курстарына, окутуу программаларына киргизиши абзел. Сертификатталат дедиңиз, бул бир эле жолку болчу ишпи же бир кыска бир мөөнөттү камтыйбы ошол сертификат? Улам жаңылап туруш керек болобу? Жок, ал бир жолу берилет. Андан ары бир ком ордунда турбаш керек да. Биринчи негизги башталгыч негиздери боюнча окутулгандан кийин балким кээ бирлери андан ары өркүндөтөм. Азыр биз адвокаттарды, мамлекеттик юридикалык жардам кызматы менен дагы биз адвокаттарды окутуулар жүргүзөбүз. Ооба. Жашы жетпегендер менен иштөө боюнча, наркотикалык заттар менен иштөө боюнча, адамдын жанагы психикалык оорулар боюнча иштөө боюнча, мигранттар менен иштөө боюнча, жумуш жаатындагы баягы укуктук багыттар боюнча жүргүзүп келебиз. Мындайча айтканда атайын адистештирилген адвокаттарды да пайда кылуу максатта. Себеби бир атайын багытта дагы күчтүү бизге адистердин керек калыптанышы, ошондо бир институт пайда болуш. Бул жерде дагы мындан ары өзгөртөм, жогорулатам дагы десе, мисалы жер укугу эле бул канчалык чоң багыт. Үй бүлө укугу канчалык чоң. Ошол эле биз баягы корпоративдик укук деп коебуз. Мына юридикалык жактар менен алакалар. Буга дагы адвокаттын лицензиясы талап кылынбайт, бирок бул деген жарандык кодекстеги эң чоң главалардын бири. Акционерлердин, уюштуруучулар, директорлор кеңеши, алардын укук милдеттери, уставдык капиталдар, пайлык фонддор, бул деген чоң багыт да. Балким ошол багытта окутууларды жүргүзөбүз. Бул тескерисинче көп адамдарга жанагы жашында юрист болом деп боло албай калган өксүгүн ишке ашырууга. Анан дагы бир жакшы сөз бар го, адам өзү кесипти эмес, кесип адамды тандайт дейт. Мен көпчүлүгүнөн угуп алам. Ошол маалда бир жакшы деп мен техникумду бүтүп алыпмын, бирок мен юрист болушум керек экен эле дейт. Же тетирисинче. Ошол маалда баары юрист десе юристке окуп алыпмын, мен деген жанагы техника илимдерин же IT тармагын окуп алыпмын дегендер болот да. Бул ошол кайрадан өзүнө ынанып, кайсы кесип ага жан дүйнөсүнө туура келип, кайсы кесип менен ал үй бүлөсүн багып жумушун алып кетип атса, биз ошону колдоп, коштоп, аны өркүндөтүп, ага статус берип, аны бир коомго атайын ушул сот өкүлчүлүгүнө катышуучу деген азыр дагы аталышы боюнча да токтоло элекпиз бир пикирге. Бир статус берип, биз ага кайра анын ошо кесипке эгедерлигин бекемдөөгө баратабыз да. Бул аябай жакшы кадамдар. Анан өзүңүз жогоруда айткандай эми эле пайда болду да, алдында мыйзам жазылыш керек, анан ал коомдук талкууга чыгат. Андан кийин да мен ойлойм, элден дагы ар кандай ой пикирлер айтылса, мыйзам жазылса, анан балким дагы эфирдин алкагында кененирээк айтып бересиз. Эмнеге шашып атам, анткени сиздер буга чейин дагы айтып кетпедимби, көп реформалар жасап атасыздар деп. Нотариат тармагында дагы реформа жүргүздүңүздөр эле. Жыйынтыкталды окшойт байкашымча. Ушуга да токтоло кетсеңиз, кайра сизди урагып эфирге чакырып отурбайбы, угармандарга бир маалымат бере кетели. Туура юстиция министрлиги будан 2 жыл мурда кардиналдык реформа нотариат тармагында деп баштаганбыз. Ошол учурда юридикалык жактарды каттоо. Сиздердин эфирге мен бир 10 жолу келдим окшойт, эң кеминдечи. Себеби ар бир реформаны биз коом менен пикир алмашып, элге жеткизүү, алардын ой пикирин угуу, жалпы маалында каражаттарынан сырттагы биз жолугушууларды тегерек столдордо өткөзүп келебиз. Анткени бир баш жакшы, 2 баш андан жакшы дейт. Эми нотариат реформасы бүгүнкү күндө бүттү дээрлик. Мыйзам 98-жылы кабыл алынса, ал 23-жылы жаңы, буга чейин 25 жыл бир мыйзам менен иштеген. Быйыл өткөн жылы 31 мартта жаңы күчүнө кирди. Биринчи биздин койгон максаттар болчу бул жеке нотариустер менен мамлекеттик нотариустердин укуктары бирдейлештирилди.
нотариустердин жалпы кесиптик уюму болгон нотариустердин палатасы түзүлдү, окуу борбору түзүлдү. Нотариалдык действиялар 25ке көбөйтүлдү. Мурда башаламанын ар түрдүү стандартта болгон документтер 150-200ге дээрлик документтер типтүү үлгүлөрү жасалды, орусча жана кыргызча. Эң негизгиси электрондук нотариат 2 ишке кирди. Абсолюттук түрдө бүгүн бардык иш-чаралар ошол Фейс-ID нотариустун катышуусунда. Кагаз журнал жок, ал экинчи катар. Жана республика боюнча уникалдуу номер, QR код чыгаруу, ушундай корголуучу ошол мыйзамга кирген дистанттык онлайн аралыктан жасоо иштери жөнгө салынды. Анан мына өткөндө Самаркандда да иш-чара болуп, биз алдыда дүйнөлүк нотариат союзуна кирүүгө алдына келдик. Мындайча айтканда, нотариат жаатындагы реформа бүттү. Бул система дагы бизге аз замандын баты өнүгүп атат, бирок бери дегенде 5-10 жыл дагы кызмат кылат. Ошол эле жагдай юридикалык жактар жаатында болду. Буга чейинки законду жокко чыгарып, жарандык кодекске киргизип, жобону кабыл алдык, бул ыкчам болсун деп. Мурда кагаз болуп жүргөн электрондук күбөлүктөн кеттик. Мурда юстицияга катталып, соцфондко, салыкка барып, кошумча каттоону жокко чыгардык. Электрондук онлайн каттоо экинчи этабы электрондук базада кирди. Салык режимди тандоо, социалдык фондко учетко коюу, мурдагыдай документтердин типтүүлөрү автоматтык түрдө сайтта пайда болуусу. Анан 27 августтан бери биз онлайн каттоону дагы киргиздик. 1 Бишкекте, 1 октябрдан Ошто кирди. 1 ноябрдан бул Ысык-Көл, Жалал Абад болуп кирет. Мындайча айтканда, юридикалык жактардын дагы биз баштаган реформалар аягына жетти. Эң негизгиси бюрократия, коррупциялык тобокелдери жоюп, шашылыш кызмат, тандоо. 3 сааттык, 6 сааттыктарды киргиздик. Документтерди жасоо берүүнү киргиздик. Бирдиктүү ушул база менен жанагы бүт мамлекеттер менен маалымат алмашып, ошол коомду таануу. Мындайча айтканда, биз буга чейин берген пресс-релиздер нотариат жаатында дагы, регистрация жаатында дагы бүттү. Эми азыр жаңы багыттар боюнча иш алып барып атабыз. Ушул соттук өкүлчүлүк башталуу алдында турат. Жана кийинки эфирлерде сот аткаруучулардын, жеке сот аткаруучулар жана соттук эксперттердин дагы жеке бир көз карандысыз уюму түзөт. Алар боюнча да айтабыз. Бул боюнча азыр ошол иштер жүргүзүлүп атат. Ооба, бул сот аткаруучуларда өзүнчө бир кызык тема экен. Анда убагында көрүп жатарбыз. Могу нотариат боюнча бир аз суроом пайда болуп атат. Жеке менчик нотариаттар менен мамлекеттиктер теңделди деп атпайсызбы? Ошондо кандай бардык мурдагы мамлекеттик нотариаттар аткарган иштерди бардык жеке менчик нотариаттар аткара алат? Бардыгын? Бардыгын аткара алат. Биз 1995 жылдардан баштап документтердин архив санариптик киргизип бүттүк. Бул 5 миллиондон ашык баракты жыл сайын жасап аттык. Буга чейин мамлекеттик нотариустер жасап келген мурас берүү, факсимиле окугу, мурасты күбөлүккө алуу дегендер, бул коргоого алуулар бүгүнкү күндө жеке нотариустун ыйгар муктары менен мамлекеттик нотариустун ыйгар муктары бирдей. Бирөөнү да айырма жок. Мурдагыдай фальсификация жасоо, орун калтырып коюу дегендер токтотулду. Анткени республика боюнча мурда нотариус жок болуп, жардамчылар жасады, анан деген талаш тартыштар, ээси келипти, келбеди дегенге дагы точка коюп, биз Face-ID адам жүзүн графикалык камерадан окуй турган, мүлктөрдү өткөзүп берүүдө тараптар үчүн 30 секунддук жазуу видео, ошонун ичине сакталуу күмөнүбүз, биз анын бардыгын киргиздик. Реформа бүттү, өзүнүн жемишин берип атат. Кескин түрдө арыздар азайды, дээрлик жок. Анткени ар кандай нотариалдык документти QR кодун кол телефонуңузга салсаңыз, кайсы нотариус жасады, ким менен кимдин ортосунда кандай документ экен, анын аракетке статусун
аракетти жөндөмдү же күчүн жоготту дегенди автоматтык түрдө чыгарып берет. Бул ошол биз 2 жыл мурун жарыя кылган реформа. Эң негизгиси экзамендеги коррупциялык тобокелчиликтер, экзамендеги адамдык факторлор жоюлуп, экзамендин баардыгы бир этапка тестилөөгө келип, ал YouTube каналга онлайн чагылдырууга, ошол эле учурда региондорго нотариус жетишпейтке биз локалдаштырылган лицензияны киргизип, бүгүнкү күндө 32 лицензия берип, ошол эле жетпеген Аксы, Лейлек, Алай, Каракулжа, Ат башы, Тоң, Ак суу райондоруна бүгүнкү күндө нотариустер барып иштеп атат. Ачылды жаңы. Жеке нотариустер барып ачылды. Алайда буга чейин маселе болуп атканда ал жерде 3 кошумча нотариус, Аксыга дагы 2 кетти. Эми калгандары дагы ошо 1ден 2ден болуп, жада калса Кулундуга чейин берилди. Мындайча айтканда, жанагы калктын нотариалдык кызмат колго муктаждыгын камсыз кылуу ишке ашырылды. Ошону менен азыркы нотариалдык реформа бүттү. Жана бул ушул бир топ жылдарга чейин иштейт. Анан замандын өзүнүн талабы өзгөрүүлөр болуу менен дагы кадамдарга баруу күтүлүшү ыктымал. Нотариаттар өздөрү эмне деп атат? Бир топ жоопкерчиликтери күчөп калбадыбы? Мүмкүнчүлүктөр менен нотариустерге абдан албетте башында татаалдаштыруу көнүү процесси кеткилери келди. Кыйын болду. Ошону менен кошо 30га чукул нотариустер лицензиясынан айрылды. Кайра жасай берип жана автоунааларды эгелери жок өткөзгөндөр ажыратылды. Ал кесипте биз андайлар менен коштоштук. Жана мындан нары дагы чылуундук алдамчылыкка барса, коштошууга даярбыз да. Себеби кесиптин статус макамын, анын ардактуулугун көтөрүү, анын жоопкерчилигин көтөрүү бул ошол тактык жана кээ бирлерге көз жумдуулукка барбай, акыйкат мыйзамдын гана талабын аткаруу менен келип атабыз. Нотариустер бүгүнкү күндө тескерисинче алардын иши жеңилдетилди. Мурда мисалы кандайдыр бир келишимди жасаш үчүн аны үлгүсүн алып бирөөдөн алса, азыр кнопканы басат 6 кадарга чейин. Ал баардыгын жасап чыгарат. Мурда паспорттун мөөнөтү өтүп кеткен, никеде турабы, турбайбы, анан бул никеде жокмун деген, анан алдап коюптур, анан мага башка паспортун көрсөткөн, бул мындай деген арыздар болгон да жанагы. Бирөөнүн паспортун көрсөтүп, бүгүнкү күндө жанагы жекелик номерди терүү менен ал ким, анын үй бүлөлүк абалы, кандай жерде жайгашкан, анын баардыгын чыгарып берет. Анын сүрөтүнөн бери түндүк аркылуу чыгарып берет. Ошол эле учурда автоунааны жазсаңыз дагы чыгарып берет. Ошол эле учурда сиздин жашаган жериңизди айыз даректен аны чыгарат. Анан мурас укуктарын жеке нотариустер жүргүзүп атат. Керездерди жеке нотариустер жүргүзүп атышат. Айыз автоматташтырылган системабыз бар, киргизилет. Ошол жерде мурдагыдай орун калтыруу деген жок. Нотариустер кайра оңойлук жаратты. Ошол эле учурда жоопкерчиликти жаратты. Мен буга чейинки эфирлерде да айткандай, жардамчыларым жасап коюптур. Ооба, көп ушундай ушунтуулар айтат. Окшош киши келген болчу. Анан мен ушул машинени эле көрсөткөн болчу деген учурлар эми көп арыздарды кароодо кездешти да. Ооба. Бүгүн ага система жол бербейт. Жанагы үй, жер, кыймылсыз мүлктөрдү милдеттүү түрдө видео жазууга жазышат. Нотариус алып экөөнү отургузуп кайрылат. Ахмат Ташматка сатып атасың. Өзүң эркиң менен сатып атасың, ал видеого сүйлөйт, ал ошо автоматтык ичине сактоого кетет ал. Эч кандай бул ушун менен биз көздөгөн будан 2 жыл мурун айткан реформа бүттү. Бул боюнча жана Самаркандда 14-түнчү заседание болуп өттү дүйнөлүк. Ошол жерде дагы дүйнөлүк нотариаттын уюму тарабынан белгиленди. Башка өлкөлөр 20-10 жылда өткөн процессти Кыргызстан 1,5 жылда өттү деп. 1,5 жылда өттүк деп бул ошол жерде атайын бизде
сыйлоо аземи болуп ушундай баалоо болду. ооба, биз аны интернет аркылуу көрүп болдук. Угармандарыбыз менен чогуу сизди сыйлыгыңыз менен дагы куттуктап кетебиз. Чындыгында ушул багытта бир топ башка дагы санариптештирүү багытында негизи эле Кыргыз Республикасы мындай бир кыска убакытта көп нерселер жасаган учурлар көп кездешип атат да. Бул аябай жакшы. Анан уктуруубуздун аягында жана дүйнөлүк нотариатка мүчө болууга дедиңизби? Бул эмне берет? Бул эл аралык стандарттарга кыргыз нотариаты жооп берет. Кыргыз нотариатынын документтерине дүйнөдө ишенүүгө болот. Статус берет турбайбы? Ал жерде дасыккан адис санариптештирилген система иштейт деген сөз. Бул ошону алар тарабынан таануу болду. Азыр эми арыз кабыл алуу, алар койгон талаптар дагы бүттү, биз койгон. Ушул учурда мен жалпы биздин нотариустерге дагы ыраазычылык билдиргим кетет. Алар да колдоп, коштоп, ошого даяр болуп, биз баштаган, биз сунуштаган иштерди колдоп келип, мына Кудай буйрса эл аралык таанууга жетип отурат. Бул ошол эле учурда ошол кесиптин өзүнүн ардактуу болуусуна, ошол кесиптин ээлери салым кошуу болду. Ошол эле учур адвокаттар боюнча да мына тартип келе жатат. Арыз түшөт. Азыр этика комиссиясы маалыматтык жолугушуулар болгондо көпчүлүгү учурлар барып кечирим сурап, ашыкча алган акчасын кайтарып берип, жарандар кайра арыздарын алган учурлар болуп атат. Примиренияга келип Амурда болсо каалаганын кыл, менин кол тийбестигим бар. Азыр деле кол тийбестиги бар, бирок биз мыйзамдуу келишимге жазышың керек болчу, талапты аткарышың керек деген талаптар коюп атат. Эми сот өкүлчүлүгү бирок бул өзүнчө башка тармак. Жеке сот аткаруучулар бул өзүнчө башка тармак, жана жеке соттук эксперттер бул өзүнчө. Бул алдыда болот, бирок сот өкүлчүлүгүндө дагы биз жана мен нотариустерге ыраазычылык билдиргендей, сөзсүз ушул тармактагы адамдардын дагы биз алардын пикирлерин, тажрыйбаларын угуп, эксперттер менен жанагы кеңешип кескен бармок оорубайт дегендер сүйлөшүп, биз ортодо бир жакшы элибиз жеке адамдын кызыкчылыгы эмес, коомчулуктун, элдин укугун коргогон, сот адилеттүүлүгүнө жетүүнү толук кандуу камсыз кылган жана соттук реформанын жүрүп аткан алкагында бир салым кошуу процессине Кудай буйрса күбө болуп, биргеликте иштеп алып барабыз дейбиз. Бул боюнча дагы сиздер аркылуу, башка маалымат каражаттары аркылуу коомчулукка бөлүшүп турабыз. Ооба. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Буйрса ушул соттогу өкүлчүлүк институтундагы жүрүп аткан реформаларды дагы ийгиликтүү, кыска мөөнөттө бүтүрүп алышыңыздарды каалайбыз. Ардактуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү күн башатты жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн Юстиция министрлиги жарандык иштер боюнча соттоо өкүлчүлүк институтуна баштап аткан реформасы тууралуу жана буга чейин жасаган нотариат тармагындагы реформанын жыйынтыгы тууралуу сүйлөштүк. Биздин уктуруубузду дайымкыдай эле ВКонтакте баракчасынан жана биздин өзүбүздүн сайттан көрө аласыздар. Биздин толкунда кала бериңиздер. Студиябызда болсо бизге кенен маалымат берип, Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков болду. Уктурууну мен Айтурган Сатиева алып бардым. Кайрадан угушканча.